Кыргызстан ээптин жалпы техникалык регламенттерине жооп бере албайт деген кооптонуулар негизсиз. Бул тууралуу вице-премьер-министр Олег Панкратов билдирет. Жаңы техникалык регламентти кийирүүгө кошумча убакыт каралган. Белгилей кетсек, 12 августта ээп өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда 18 техрегламент күчүнө кирет. Атамекендик ишканалар бирдиктүү стандарттарга жооп бере алабы? Жана канча кыргызстандык компания ээптин бирдиктүү реестрине кирди? Техникалык регламент бул Евразиялык биримдиктеги өлкөлөрдүн жалпы документи. Ага ылайык альянс ичиндеги жүгүргөн товарлар бирдей стандарттарга жооп бериши керек. Мисалы, тамак-аш продуктуларынын коопсуздугун камсыз кылган критерийлер бар. Эгерде өндүрүлүп жаткан сүт азыктары болсо, ага кошула турчу жыпар-жыт берүүчү заттардын жана башка кошулмалардын нормасын белгилеген талаптар коюлган. Техрегламент деген бул бардыгы айтып атат, бул техрегламент кирсем эмне болот деп. Бул деген талап. Ошол технический буга чейин биз багы ГОСТ деп жүргөнбүз да, государственный стандарт. Ошонун бүгүнкү мындай талабы да. Интеграция ичиндеги бардык техрегламентке жооп бериш албетте оңой иштерден эмес. Ал тургай бизден экономикасы күчтүүрөөк Евразиялык биримдиктин мүчөлөрүнүн деле бул жаатта мүчөлүштүктөрү бар. Андыктан ээпке кирип жаткан Кыргызстан үчүн да башында бир топ жеңилдиктер берилген. Ушул жылдын август айынан баштап Кыргызстанда ээптин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Бул себептен айрым экономисттер товарлар тышка чыкпай калат деп коомчулукту дүрбөлөңгө сала баштады. Өкмөттөгүлөрдүн айтымында кооптонууларга негиз жок. Расмий статистикага таянсак, жыл башынан бери Кыргызстандын ээп өлкөлөрүнө жиберген экспорты дээрлик 30%га өскөн. Былтыркы жылдын ушул жыл мезгилине салыштырмалуу эле биз азыр 3000 тоннага жакын сүттү көп саттык. Бул деген аз биз бир жылдары вообще 3000 эмес 300 тонна сата албай калганбыз. Мурдагы жылы эле. Мына азыр баягы экспорттун көлөмү баягы көтөрүлүп атат. Продукциясын тышка чыгарам деген компаниялар эбагы техрегламент боюнча иштей баштаган. Эгерде былтыр ээптин бирдиктүү реестрине 8 гана ишкана кирсе, быйыл Кыргызстандын ишканаларынын саны 28ди түздү. Бүгүн ар бир өлкөнүн ээп алкагындагы же Европа болобу өздөрүнүн талаптары бар. Бул талаптар биздин экспорттоочу ишканалар үчүн сапаттуу баскычка өтүүсүнө өбөлгө түзүшү керек дейт адистер. Евразиясты карап отура бербей, Кытайга дагы этти, сүттү, кургак сүт өзгөчө, балды, түрүү малды баарын чыгара алып атабыз да. Мына министри келип жакында кол коюштук. Эми алар айтып атат, мына биздин моундай талаптарыбыз бар дейт. Кээ бир талаптары, мисалы балга болгон талап, жанагы эл аралык талап бар да, андан дагы катуу да аябай. Ошондой жазагыла дейт. Эми биз аны эгерде биз кетире турган болсок, талаптарды аткарышыбыз керек да. Анан ал кыйынбы, кыйын эмеспи деп биз аны голосовать этип отурганга бизге шартыбыз жок. Биз талаптарды аткарышыбыз керек. Бул эми бүткүл дүйнөлүк талаптар да. Эл аралык талаптар. Эми муну биз көнүшүбүз керек да. Ал эми техникалык регламенттин кириши менен ички рынокто да ызы-чуу жаралат деген кептерди вице-премьер жокко чыгарды. Бул маалыматы жок эксперттердин чындыкка дал келбеген божомолдору дейт Олег Панкратов. Есть соответствующие решения уже комиссии Евразийского экономического союза. Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясынын тиешелүү чечимдери бар. Эгерде продукция улуттук стандарттарга туура келген документтер менен чыгарылса, ал дагы 2 жыл бою ички рынокто өтө берет. Мисалы, мен мырзалардын костюмун чыгарам. Бул жолу 3 жылга чейин иштеген декларацияны толтурдум дейли. Ал декларация 12 августка чейин толтурулса, мен бул костюмдарды дагы 2 жыл өндүрүп, ички рынокко сата берем. Жаңы техникалык регламенттин жарымы тамак-аш продуктуларынын сапатына тиешелүү. Калгандары темир жол транспортунун коопсуздугу жана эмерек, лифт, пиротехника, кийим-кечек чыгаруу боюнча жалпы стандарттар. Андыктан бул талаптар күчүнө киргенден кийин, мисалы тигүү тармагы, кийимдердин саркечтигинен мурда сапаттуулугуна көбүрөөк көңүл бурууга туура келет. Бирок көбү техникалык регламент боюнча документтерди фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча документтер менен алмаштырып алгандыктан бир топ түшүнбөстүктөр жаралып жатат дейт вице-премьер Олег Панкратов. Если речь идет об обороте сельхозпродукции, это не... Эгерде айыл чарба тууралуу айтсак, бул тамак-аш продукту эмес. Мисалы, мал жана башка жер жемиштер боюнча бизде маселе жок. Биз эбак эле ветеринардык жана фитосанитардык эрежелер менен иштейбиз. Эгерде өндүрүш ишканалары тууралуу айтсак, бул жакта эрежелерди киргизүү иштери баскычтар менен кирип, тиешелүү сертификациялык нормаларды камтыйт. Буга чейин техникалык регламентти аткарууда бир гана кемчилик бар эле. Бул сертификат берген лабораториялардын жетишсиздиги. Бүгүн өлкө боюнча 38 лаборатория болсо, оптимизациядан кийин санына эмес сапатына маани берилип 19га чейин кыскарат. Жаңылары аймактарга да салынып, борбордоштурулган система менен иштемекчи. 2 лаборатория Евразиясынын толук
талабына жооп берет. Биз азыр Россиянын гранттын эсебинен азыр 2 лабораторияны 2 миллион 600 000 долларга жаңы жабдуулар менен камсыз кылдык. Андан сырткары мына 3-чү этабы, акыркы этабы бул ноябрга чейин азыр дагы 55 наименование орусча айтканда ошол жабдуулар келет дагы, ошо менен толугу менен биз россиялык жардамды алабыз да. Андан тышкары 6 сертификациялоо боюнча орган иштейт. Ишкерлер ар кандай органдарга барып уруксаат кагаздарын чогултуп, сертификат алып түйшүк тартпасын деп бирдиктүү терезе борборлору түзүлүп жатат. Учурда техникалык регламенттин жоолорун Евразия экономикалык комиссиянын сайтынан деле көрүп алса болот дейт экономика министрлигинде. Болгону ишкерлер кичине активдүүрөөк болсо дейт ведомствода. Кыргызстан ичинде саткан эмелерге, жеке иштерге ошолор эмес керек, иштеш керек. Анын үчүн аларга кичине регламенттер алып, өзүлөрү окуп алса, өзүлөрү кичине эметпесе, сурап болсо бизге келип сурасын. Алма болсо жана бизнес ассоциацияларга кирген мүчөлөр болсо бизнес ассоциация сурарсын. Белгилей кетсек, өткөн жылдын февралында Кыргызстанда ЕЭПтин 19 техникалык регламенти күчүнө кирген. Анда дагы көптөгөн бирдиктүү эмес пикирлер жаралган. Бирок жыйынтыгында ата мекендик өндүрүш рыноктун жаңы баскычына өтө алды.